Эрнест Карыбеков: Токтогул ГЭСи токтоп калса, мамлекетте кооптуу абал жаралат. Борбор Азиядагы суу пайдалануу жана суу энергетикалык ресурстары маселелерин изилдөө боюнча коомдук институттун жетекчиси менен маек. Жазга кантип чыгабыз, андан кийин кандай абал күтөт деген энергетикалык оор абалда турабыз. Мындай кырдаалда кандай иш-аракеттер менен жол таап кетсек болчудай. Акыбал абдан оор, муну баары билет. Президент, коом да билет. 1-апрелде официалдуу түрдө кыш сезону бүтөт. Токтогул суу сактагычы 12 миллиард куб менен чыгыш керек эле. 7 миллиард куб көлөмү менен жаздан чыкканы турабыз. 7 миллиард менен чыгуу өтө кооптуу абал. Токтогул суу сактагычынын өзүнүн көп жылдык жөнгө салуу регламенти бар. Анын регламенти сакталбай, суунун көлөмүн түшүрүп жиберишкен. Азыр 3-чү жолу ушул окуя кайталанып жатат. Сууну толтуруу үчүн анын регламентин так сактоо керек. Бул жайында толуп, кышында түгөнгүдөй Тажикстандагы Нурек ГЭСи эмес. Жыл кургакчыл болобу, нымдуу болобу, суунун көлөмү жумушчу көлөмдө сакталып турушу абзел. Ошол талапты сактабай, кубаттуулуктун баарын ар жакка таратып берип коюшкан. Майнинг фермалары көп ачылып, көмүскө иштешет. Бишкек Ош шаарларындагы жаңы курулган имараттарды жылуулук борборлоруна туташтырбай, электр энергиясы менен жылытат. Экинчиден, эгемен жылдардан бери кубаттуулук курулган эмес. Камбар ата 2-нин бир агрегатына турбина коюлган. Ал 120 мегаватт эле кубаттуулукту берет. Толук бүтүрсө 360 мегаватт бериши керек эле. Тилекке каршы аны да курбай, мамлекеттин деңгээлинде каралбай турган көп майда чүйдө долбоорлорго алаксып атышат. Кичи ГЭСтерди курабыз дешет. Алардын жалпы кубаттуулугу 1,5 миллиард киловатт саат болот. Бизге азыр 3 миллиард киловатт сааттан көп энергия жетпейт. Ошондуктан мамлекеттин коопсуздугун сакташ үчүн базалык электростанцияларды куруш керек. Кара кечиге 1200 мегаватт кубаттуулукту жылуулук электростанциясын курса болот. Кубаттуулугу Токтогул ГЭСи менен бирдей. Анын Кыргызстанга пайдасы көп болмок. Азыр 90% энергияны Токтогул ГЭСинен колдонуп, суу жөн эле ысырап болуп кетип жатат. Учурда сугат мезгили эмес. Бизден аккан суу аралга жетпей эле коңшу мамлекеттердин суу сактагычтарына топтолуп же жерге сиңүүдө. Борбор Азия аймагында суу энергетика ресурстары көп жылдан бери туура эмес эксплуатация болууда. Анткени суу акысыз. Коңшу мамлекеттерде суунун баасы бар, бизде жок. Ошондуктан биз дагы суунун баасын коюшубуз керек. Учурда электр энергиясын чектөөгө, өчүрүүлөргө кандай көз караштасыз? Кандай таасирлери болот? Башка айла жок болуп турат. Көмүскө иштеген майнинг фермалардын баарын таап өчүрүш керек. Экономикага терс таасири болот. Мындан башка жол жок. Анткени бул энергетика тармагынын эле көйгөйү эмес, улуттук коопсуздукка тиешелүү маселе болуп жатат да. Токтогул ГЭСи токтоп калса, анда мамлекетте эч нерсе иштебей калат. Ушундай абалга алып келип коюшпадыбы? Электр энергияны сатып алуу керек. Алмашып алышабы? Бул өкмөттүн иши. Ошон үчүн акырындап өчүрүп, андан тышкары өзүбүздүн жылуулук электр станциябызды, ТЭЦти максималдуу кубаттуулукка чыгарып иштетиш керек. Башка жол жок. Ал жетпесе, бул бир эле жол. Кыргызстандын ичинде электр энергиясын чектөө, башка мамлекеттерден сатып алып жатабыз. Буга каражат кетүүдө. 2 сомдон эле эсептесек, 3 миллиард куб суу, бул 6 миллиард сом. Башкача айтканда, биз 6 миллиард сомго чыгаша болуудабыз. Бул бюджеттин, мамлекеттин акчасы. 2 жылда 6 миллиард куб суу сатып алсак, 12 миллиард сомго чыгаша болобуз. Ошого бирөө жооп бериши керек. Анткени суу сактагычты туура иштетсе, суунун көлөмү мынчалык деңгээлге түшпөйт болчу. Бизде бирөө дагы жоопкерчиликке тартылбайт. 2017-жылы Токтогулда суу толтура болчу. Аны Өзбекстан, Казакстанга жөн эле сатышты да, анын үстүнө мамлекеттик системага майнинг фермаларды да киргизип салышкан. Ага уруксаат бербей токтотуш керек болчу. А бизде уруксаат берип атышат. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Балбак Төлөбаев: Мени мактап же сөгүп ийсеңер эле пикирим өзгөрүп кетпейт. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев билдирди. Анын айтымында, коомду ар кандай интрига пайда кылбай, өнүгүү жолуна түшүш керек. Бир тарабы мактайт, бир тарабы сөгөт. Элди бөлүп, чыңалтып эмне тарабабыз? Көп жакшы иштер болуп атат. Үмүт бар. Иштеп элди бакпайлыбы? Коом тынч болсо өнүгүүгө шарт кошот. Мени мактап же сөгүп ийсеңер эле пикирим, тарабым өзгөрбөйт. Ким болсом ошомун. Мурун эмне десем ошого умтулам.
Ушак интригага мени аралаштырбагыла, терикпейм. Биздин тагдыр ушундай деп айтылат депутаттын билдирүүсүндө. Белгилей кетсек, 10 февралда Балбак Төлөбаев Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине макулдук берүү маселеси каралып жаткан учурда УКМК башчысы менен башкы прокурордун тиреши күчөп бара жатканын айткан. Булак медиа центр Шекеткейжи.